Саламатсыздарбы? Адам баласындагы бардык асыл нерселер бул күндүн нуру менен эненин ак сүтүнөн жаралат экен. Биздин бүгүнкү эфирибизде күчтүү айым, өзгөчө наристенин энеси, ушул кызынын өмүрүн сактап калууга болгон мүмкүнчүлүгүн, аракетин жумшаган, турмуштун сыноосуна сынбаган Айдана Оразбекова. Саламатсызбы Айдана айым? Саламатсызбы? Менин атым Айдана, мен 24 жаштамын. Бул менин кызым Айымка 5-ке чыгат июлда. 2017 жылы ушул кызым жакшы эле төрөлгөн. 2 айдан кийин эле көзү эмете баштады да, бир орунга турбай баштады. Анан эле өзүмдүн мамам ушу байкап, невропатолог алып бар деди. Анан ал жерде невропатолог алып барсак, окулистке баргыла деди. Шаарга келип, эң биринчи медарт деген эмеге УЗИге түштүк, келип эле 2 айдан кийин. Анткени көзү токтобой аткан да, бир жерде орунда постоянно кыймылдап болуп аткан. Анан медартка келип эле УЗИ кылганда айтты, что кызыңардын 2 көзүндө опухоль бар экен. Бирок азыр бул так дана диагноз эмес. Ал опухольду биз злокачественный, доброкачественный экенин билген жокпуз. Андан кийин эле биз Кыргызстан боюнча эң алдында турган УСМК бардык. Эң аягында бизден УСМК только Москвага жиберилди деди. Москвага эле баргыла деди. Акыркы шанс ошакта деп. Анан кызымды алып не кылам деп, байка канча деди, $3000 деди биринчи эле. Жүрдүм 1-2 ай жүрүп алдым, акча топтой албай. Анан жолдошум менен да сүйлөшүп, кеңешип, алда ишенбей, анан биз Элим барсың фондуна бардык эң биринчи эле. Анан Элим барсың фондуна барганда элдерден жардам сурады бизге эң биринчи. Анан ошол жерден 50 миңдей чогулду. Анан ырчыларга кайрылып атты, кээ бирлер чыгарып берип атты, ырчылар ошолор аркылуу. Анан ошентип фонддор аркылуу биз акыры 70 миң топтоп алып учуп кеттик Москва шаарыначы. Онкологический центрга бардык, чоң. Жа негизи 5-чи стадияга чейин болот экен бул рак шишкич. Анан бирөөсү 4-чү стадияга келип калган экен. Эмеси оң көз болсо 3-чү стадия экен. 2 көзүн тек сактап калганга аракет кылалы, химиотерапия кылабыз, операция кылабыз, лучтарды кылабыз деп ушинтип атты да. Анан айла жок, макул болдук. Андан башка быхар жок болчу. Анан ошол жерден эле Кудай жалгап эмелер бар экен. Именно ошол онкология менен ооруган балдарга Москвада фонддор бар да. Подари жизнь, ошолорго кайрылып, биз үчүн төлөп бере турган болду. Операцияларыбызды, химияларыбызды. Анткени химиялардын ар бири эле 300 миң, 500 миңге чейин болчу ар бири эле. Аны биз 30га жакын алдык почти. Бир көзүн жарым айда лечение кылдык. Анда аябай оор болду биз үчүн. Ошо жарым айда эле 15-20га жакын химия алып койдук да. Күндө аппарат менен жүрөбүз, ошол жерден операциялар болот. Бул моюн жагына да катетер коюп ошол жеринен химия берчү. Анан аябай кыйналдык башында, аябай жүргөн. 1 жылдан ашып калганда уже айтышты докторлор, что сол көз уже аябай болбой калды, жардам бере албай калды. Эме деди, операция деди. Анан операцияга деле макул болдук. Эми биздин максат 2-чи көзүн сактап калыш керек болду да. Анан ал жерден 2-чи көзүнө да химия да берип атты, кичинейип атты, кайра чоңоюп кетип атты. Анткени ал злокачественный болчу, злокачественный опухоль. Анан акыры 2019 21 мартта биз 2-чи көзүндө алып койгонго туура келип калды да. 2 көзүнө протез коюп коюшту. Анан аны биз 1 жылда бир алмаштырып турабыз. Кызым мени аябай жакшы көрөт. Анан мени эле издей берет. Кол менен кармап, анан көбүнчө булардын слуху развитый болот да аябай. Анан мындай жыт менен да сезет да, менин жытыман эле сезип, анан мени жакшы көрөт аябай. Мени издейт, түндө да уктап атса да мени кармалап көрүп, мамам жатабы, мамам жүрөбү, анан үнүм чыгарып койсом жүрө берет. Анан аябай аябай сезимтал. Өзүм айылда жашасам да, кызым шаарда окуш керек болуп калды уже спец школада. Анан эң биринчи ушу бөлмө гүлдөрүн сатайын деп, комнатный гүлдөрдү сатып баштадым башында. Ушул жайынан баштап ушу СММди көрүп калдым. Онлайн жумуш, үйдө отуруп дегенден аябай кызыгып, анан ушу онлайнга эле өтөйүн. Ушул меники деп чечип, анан Кудайга шүгүр, ошол СММге келип калдым. Аларды алып барып жүрөм азыр деле. Бирок көбүнчө азыр мен окуучуларым бар, аларга үйрөтөм. Мен азыр наставник, эксперт болуп кеттим. Канча каражат табасыз? Мурун 5 миң, айына 10 миң тапсам, азыркы кирешем
Кудайыма буюрса 1 айда 50 миң 60 миңге чукулдап калды. Бул башталыш. Учурдан пайдаланып кол сунган кыргыз элине, фондторго жана Жылдыз эжеге, Нури деген эжелерибиз бар, 3 эжем бар. Дордойдо, ошол Москвада бизге билет алып берип жүргөн. Жана Кыргызстанда Нури эжелерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ал жерде Америкадан дагы, Москвадан да, Кыргызстандан дагы ар тараптан кол сунган бизге. Ар бир кыргыз жаранына ыраазычылыгымды билдирем. Убагында мен айтканмын, мен дагы берүүчү кол болсом экен деп. Кудайыма шүгүр, азыр аз да болсо мен дагы салымымды кошуп, садака берип, жардам берип келатам. Мен ушул бир эле уюм бар, көбүнчө кечинде сайын. Где-то 3,5-3 литр чыгат. Анан 2 күндө бир өткөрөбүз. Где-то 7 литр. 30 сомдон болот. Деген турмушка чыга электе сахар уйсап көргөн эмесмин. Турмушка чыкканда мына 2-3 ай, 4-5 жыл болсо деле 2-3 ай эле болду. Что саап баштадым анан. Айылда көптөр өткөрөт, бизге келип чогултуп кетишет. Мага ошол ыңгайлуу болгондуктан мен дагы 2 күндө бир саап эле өткөрүп коем.